Президент Садыр Жапаров бүгін 23 июльда Чолпон Ата шаарында Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиевди кабыл алды. Мамлекет башчысы тумуга мүчө өлкөлөрдүн өз ара аракеттенүүсү ырааттуу өнүгүп жатканын белгилеп, буга чейин жетишилген макулдашууларды өз убагында жана сапаттуу аткаруунун маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Президент Садыр Жапаров экономикалык кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүнүн, транспорттук жана башка инфраструктураны өнүктүрүүнүн, ошондой эле биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун зарылдыгын белгиледи. Ушуга байланыштуу ал Түрк инвестициялык фондунун мүчө мамлекеттердин артыкчылыктуу демилгелерин илгерилетүүнүн натыйжалуу механизмдерин бир катары өзгөчө ролун белгилеп, кыргыз тарап анын мүмкүнчүлүктөрүн активдүү пайдаланууга кызыктар экенин баса көрсөттү. Президент ошондой эле уюм мындан ары да маданий гуманитардык жана социалдык экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө артыкчылыктуу көңүл буруу керектигин белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү, буга чейин жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу, ошондой эле тумуунун ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттары боюнча өз ара аракеттенүү маселелери талкууланды. Бүгүн президенттин дагы бир жолугушуусу орун алып, анда Беларустун тышкы иштер министри Максим Рыженковду Чолпон Ата шаарында кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери жана негизги багыттардын бардыгы боюнча өз ара аракеттенүүнү мындан ары кеңейтүү тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы саясий диалогдун жогорку деңгээлин, бекем келишимдик укуктук базаны жана жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга эки тараптын тең берилгендигин камтыган эки жактуу кызматташтыкты мындан ары чыңдоо үчүн бардык зарыл шарттар бар экенин белгиледи. Садыр Жапаров бүгүнкү жолугушуу эки өлкөнүн өнүктөштүгүн чыңдоого, өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүгө жана Кыргызстан менен Беларустун ортосундагы ишенимдүү саясий диалогду өнүктүрүүгө маанилүү салым кошот деген ишенимин билдирди. Беларусь президенти Александр Лукашенконун алдыдагы ШКУнун саммитине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышуусунун маанилүүлүгү өзгөчө белгиленди. Өз кезегинде Максим Рыженков президент Садыр Жапаровго Беларусь президенти Александр Лукашенконун саламын жана жакшы каалоолорун жеткирди. Ал Кыргызстанды Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы менен куттуктап, өлкө кеңештин ишмердүүлүгүнө олуттуу салым кошоруна ишеним билдирди. Ошондой эле соода экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров менен Беларустун тышкы иштер министри Максим Рыженков мындан ары тыгыз өз ара аракеттенүүгө даяр экенин жана жетишилген макулдашууларды ырааттуу ишке ашырууга берилгендигин ырасташты. Президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Бактыбек Токсонбаев баштаган жетекчилер Баткен облустук телерадио компаниясында жүрүп жаткан эфирдик студияны жаңылоо иштеринин жүрүшү менен жеринде таанышты. Текшерүү Баткен облусун өнүктүрүү фонду тарабынан 2026 жылы каржыланып жаткан долбоорлордун аткарылышына мониторинг жүргүзүүнүн алкагында өттү. Долбоордун алкагында телерадио компаниянын эфирдик студиясы, заманбап техникалык жабдуулар, жаңы жарык берүү системалары жана эмеректер менен жаңыланууда. УТРК Баткендин тарыхында биринчи жолу студиясы ремонттон өтүп атат. Бул ремонт өткөнү бул эң аз бөлүгү. Андан сырткары дагы LED экрандар жана компьютерлик жабдуулар, камералар андан сырткары дагы азыр мына 700 000 сомдук кошумча дагы каражатты азыр ажыратып берүү чечимин чыгарышты. Муну менен Баткен УТРКнын чоң студиясы толугу менен 100% жабдууланып, заманбап студияга айланат. Өкүлдүн орун басары курулуш жана жабдуу иштеринин жүрүшүн карап чыгып, долбоорду сапаттуу жана белгиленген мөөнөттө аяктоо, ошондой эле бөлүнгөн каражаттарды максаттуу пайдалануу боюнча жооптуу жетекчилерге тиешелүү тапшырмаларды берди. Миллион сомдук долбоорун тендерге берип жарыялап, 3 миллион 400 сомдук товарды утуп алган. Бүгүнкү күндө алын бүт баарын каржылап алып, анан ошо бир аз жетишсиз калып калган немелерин толуктап алайлы деп бүгүн бизди ушул жерге чакырып, өзүнүн долбоору менен тааныштырды. Буюрса комиссия колдоо берди. Августтун акырыга чейин толук бүтүрүп алабыз деп убадалашты.
Белгилей кетсек, Баткен облусунда өнүктүрүү фонду аркылуу каржыланып жаткан 10 долбоордун аткарылышы көзөмөлдөнүп, үнөмдөлгөн каражаттарды курулуш жана жабдуу иштерин толук бүтүрүүгө багыттоо боюнча чечимдер кабыл алынды. Көйлөрдү чечүүгө, инфраструктураны жакшыртууга жана мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдоого багытталган. Бул жаңы Достук айылы. Буга чейин социалдык инфраструктурасы жетишсиз болгон бул конушта азыр бир эле учурда 3 объекттин курулушу жүрүп жатат. Атап айтсак, фельдшердик акушердик пункт, балдар бакчасы жана жаңы мектеп. Уштапта аталган объектлерди белгиленген графикте курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Эң башкысы социалдык объектлер ушул жылдын 31 августуна тагыраагы эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Бул албетте аталган айылдын жүздөгөн үй бүлөлөрү үчүн медициналык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн арттырып, балдардын сапаттуу билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Анан ФАП-дагы азыркы учурда мына курулуп бүткөнү жатат. ФАП-ка дагы биринчи орунга адамдардын ден соолугу керек, саламаттыгы керек да биз үчүн. Ошондуктан азыркы ушул курулуп жаткан биздин социалдык объектлер биздин жаңы Достук айылы үчүн өтө керектүү нерсе. Себеби ушул 3 объекти бүтсө, биздин элибиз алыска мектептерге барып, өздөрү да кыйналбайт, жаш балдарыбыз өзүңүздөр билесиздер. Азыр кичине айылыбыздан алысыраак айылга барып билим алып атышат. Садиктегилерди азыр ушул жерде частный үйлөргө киргизбей эле азыр убактылуу садик иштеп жатат. Анан мектебибиз ошо Бужун айылга барып билим алып келе жатат да. Эми бул мектебибиз, садигибиз бүтсөк, Кудай буйрса, ушул өзүбүздүн балдарыбыз, өзүбүздүн келечектеги балдарыбыз ушул объектлерде билим алып, билимин өркүндөтөт. Жакшы шарттар түзүлүп атат. Жаңы Достук айылында курулуп жаткан негизги социалдык объектлердин бири фельдшердик акушердик пункт. Бул жерде жаңы конушка көчүп келген тургундар медициналык жардам алышат. Учурда имараттын дубалы тургузулуп, чатыры жабылган. Уштапта эшик терезелери орнотулуп, ички жасалгылоо иштери жүрүп жатат. ФАП пайдаланууга берилгенден кийин Карабак, Самаркандек жана Ак Татыр айыл өкмөттөрүнүн чек арадагы аймактарынан көчүп келген тургундарга медициналык кызмат көрсөтөт. Бул объекттин баарынын курулушу 2025 жылы декабрь айында башталган. Ал эми мына фельдшерлик акушерлик пункттун сметалык баасын айтсак 21,800 бүгүнкү күндө. Азыр ошол август айынын аягына эксплуатация пайдаланууга берилүү, тапшырылуу мөөнөтүн койгонбуз. Азыр жумуш жүрүп атат. Ал эми ошол объект ичиндеги бөлмөлөр боюнча айтсак, баардык ушул долбоордо каралган. Ошол заманбап ысык суу, муздак суу, жылытуу системалары чоңдор үчүн, эркек аялдар үчүн, чоң жаш балдар үчүн бүт тийиштүү жана врачтарга кабинеттер каралып, баардык шартта курулуп атат. Жаңы Достук айылында ФАП менен катар жаңы мектеп жана бала бакчанын курулушу да кызуу жүрүп жатат. Учурда 3 объекти тең куруучулар белгиленген график боюнча иш алып барууда. Быйыл Баткен району боюнча жалпысынан 7 социалдык объект пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Жаңы окуу жылына карата Баткен району аймагында бир мектеп, бир бала бакча жана бир ФАП ачуу алдында турабыз. Алар Төрткүл айыл өкмөтүнүн Жаңы Жер айылында мектеп ачылат. Самаркандек айыл өкмөтүнүн Самаркандек айылында бала бакча. Ал эми Жаңы Достук айылында биз ФАПтын ачууну пландаштырып атабыз. Андан сырткары ошол Жаңы Достук айылында бүгүнкү күндө жетекчилердин тапшырмасы менен бала бакчаны дагы бүтүрүү алдында турабыз. Аны дагы ачабыз буюрса. Андан сырткары өнөр жайышканалары боюнча бүгүнкү күндө ошол 31 августка карата Ак Татыр айыл өкмөтүндө мөмө жемишти кургатуучу цех ачылат. Ал эми Карабак айыл өкмөтүндө кирпич завод курулуп атат. Бул жылдын аягына ачылат.
Ал эми Баткен облусу боюнча быйыл эгемендүүлүк күнүнө карата 12 социалдык жана 3 өндүрүштүк объекттин ачылышы пландалууда. Бул калк үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, аймактардын өнүгүшүнө өбөлгө түсөт. Кондуз Жоробекова, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар. Эки кыз 5 уулдун энеси Анара Кыргызбаева Кызылкыя шаарынын тургуну, жеке клиникалардын биринде иштейт. Ал президенттин жарлыгына негиз Баатыр эне төш белгиси менен сыйланды. Мен буга чейин эне даңкын алгам 6 балада. Азыр уже 7 балада Баатыр эне даңкын алып отурам. Жашым 36да, 5 уул, 2 кызым бар. Эң чоң балам 14 жашка чыгып калды. Кичине балам 2 жаш. Сыйлык алуу деле өзүнчө бир сыймык. Буга жетүү үчүн көп адамдар жете албайт да. Бул сыйлыкка жетиш үчүн көп аракет кылышың керек. Балдардын дагы келечегин ойлоп, азыркы кезде балдар жакшы тарбиялоо менен алек болуп жүрөбүз. Сыйлык алуу бардыгына насип кылсын. Президентибизге, ушул уюштуруучуларга чоң рахмат. Бүгүн Кызылкыя шаарында Баатыр эне ордени жана эне даңкы медалы менен көп балалуу энелер сыйланды. Наам алгандардын арасынан 7си Баатыр эне ордени, ал эми 11 эне даңкы медалын алды. Кала башчысы Бакытбек Кошарев өмүрүн бала тарбиялоого арнап, үй бүлөнүн тереги болгон энелерге ыраазычылык айтты. Бар болуңуздар, сиздер ушу уул кыздарды тарбиялап, Кыргызстанга атагы чыккан балаларды тарбиялайсыздар деп ишенем. Буюрса сиздер тарбиялап өстүргөн балдар кыргыз элине кызмат кылып, көп салым кошуп, ушу астыңкы өнүккөн мамлекеттерге кошот деген ишеничтемин. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Бүгүнкү күндө Кызылкыя шаарынын аймагында 160 Баатыр эне бар, 68 эне даңкы. Бүгүн Кызылкыя шаарынын мэринин Бакытбек Сээктековичтин жетекчилигинде дагы 18 энеге Баатыр эне даңкы сыйлыктары тапшырылды. Негизи бул сыйлыктарды 7ден ашык баланы төрөп, татыктуу тарбиялаган энелер ыйгарылат. Сыйлыкты алуу үчүн энелер ошо жашаган аймакта жергиликтүү бийликке кайрылса болот. Ушундай эле Баатыр эне ордени менен Энелер үй бүлө коомдун негизги тиреги, эне сүйүүнүн, акылмандыктын жана жашоо күчүнүн булагы. Бүгүнкү иш-чара балдарды тарбиялоого өмүрүн арнаган жана үй бүлө институтун чыңдоого зор салым кошкон энелерге болгон терең урмат сыйдын белгиси боло алды. Бүгүн сыйлык алып отурабыз президентибизден. Президентибизге рахмат. 6 балалуу эне даңк медал алдым. 4 кыз 2 уулду энесимин. Толкунданып жатам, абдан кубанычтамын. Бүгүн ушундан пайдаланып энелерге бүгүнкү майрамдары менен куттуктаймын. Балдарыбыз көп болсун, Кыргызстаныбыз тынч болсун. 4 уул, 2 кызым бар. Былтыр документурлагыла дегенден документурлап койгонбуз. Мына ушинтип президентибиз Садыр Жапаровдон медал алып отурабыз. Кубанычтамын, негизи күтпөдүк эле. Жогорку мамлекеттик сыйлыктарга шаарда жалпы 228 көп балалуу эне татыктуу болду. Өмүрүн бала тарбиялоого арнап, үй бүлөнүн кутун сактап, келечек муунду тарбиялап жаткан энелерге президент Садыр Жапаровдун атынан сыйлыктарды Кызылкыя шаарынын мэри Бакытбек Кошалиев тапшырды. И вам благодарна за то, что вы нас хотя бы любите, уважаете, поднимаете, цените за вот эту прекрасную медаль, которую мы так долго ждали. Алтынай Шабиденова, жаңылыктар. Маялары, анандай майлары бар экен мына жерде. Батма Макисламова Баткен шаарынын тургуну. Бүгүн ал жалгыз бой энелерге жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көрсөтүлүп жаткан гуманитардык жардамды алуу үчүн дүкөнгө келди. Батма айым алгач эле үй тиричилигине эң керектүү азык-түлүктөрдү тандап алды. Кайрымдуулук иши улуттук Кызыл Ай коому тарабынан уюштурулган. Жардам беребиз. Өзүңөргө керектүү муктаж болгон эмесиңерди товарыңарды алгыла деп чакырып калган экен. Ушул жака келдик. Ушуларга, ушу кыздарга дагы чоң рахмат, иштегендерге Аллах ыраазы болсун. Ana shunday kamsiz dang'ilgan
жетишпеген үй бүлөлөргө ушул жалгыз буялы аялдарга жардам берген үчүн ушу кыздарга Аллахым ыраазы болсун. Улуттук Кызыл Ай коому көп жылдардан бери аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жалгыз бой энелерге жана турмуштук оор кырдаалга кабылган жарандарга өзгөлтүксүз колдоо көрсөтүп келет. Уюмдун мындай жардамдары жүздөгөн үй бүлөлөрдүн күнүмдүк муктаждыктарын жеңилдетүүгө өбөлгө түзүүдө. Кызыл Ай коомунун жетекчилери силерге Алла разы болсун. Силерден дайым 3 жылдан бeri жардам алып жүрөбүз. Продукт жагынан, акча жагынан, бүт эле бадыкчадан жардам алып жүрөбүз. Силерге рахмат. Бүгүн уюштурулган кайрымдуулук акциясынын алкагында Баткен району менен Баткен шаарынын аймагында жашаган 35 аз камсыз болгон үй бүлөгө жардам көрсөтүлдү. Ар бир үй бүлөгө 2500 сомдук азык-түлүк сертификаты берилип, алар өздөрүнө эң керектүү болгон азык-түлүктөрдү сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Кызыл Ай коомунда бүгүн жакшы иш-чара болуп жатат. Бул биздин өнөктөшүбүз Түрк Кызыл Ай коомунан дагы жардам болду. Ошонун негизинде 35 үй бүлөгө 2,5 миң сомдон жардам берилип жатат. Ал жардам деле өзүңүздөр көрүп жаткандай продукт алып кетет, келип магазинден өз каалоосу менен өз кайсы эмнени кааласа үй тиричилигине ошолорду 2,5 миң сомго чейин ошол продукталарды алып атат. Негизинен Түрк Кызыл Ай дайыма бизге жардам берет, дайыма биргеликте өнөктөш. Мындай гуманитардык жардамдар буга чейин облустун башка аймактарында да өткөрүлгөн. Уюштуруучулар кайрымдуулук иш-чаралары мындан ары да улантылып, муктаж жарандарды колдоо аракеттери жүргүзүлөрүн белгилешти. Сабира Абдисаматова, Абдирашид Саттаров, жаңылыктар.